Салам достор, жаштан долбоорду алкагындагы тыштык куруучунун күндөлүгү аттуу видео сюжетке көңүлүңүздү ыртып бурабыз. 22-23 июль күндөрү Талас облусуна караштуу Талас айылынын жаштары үчүн атайын тренинг өткөрүлдү. Окуунун алкагында коучелер жаштарды тыштык куруу боюнча дараметин жогорулатып жана конфликт, зордук зомбулук боюнча жалпы түшүнүк беришти. Бул долбоордун тыштык куруучулардын коучелери болуп 4 инсан даярдалган. Жанара Мамкенбаева, Мармен Команов, Бактыгүл Сатыбекова жана Жолдошбек Жанузаков. Мен Жанузаков Жолдошбек, жаштан долбоорунда ментор болуп, устат болуп иш алып барам. Бул жаштан долбоорунун аркада биз жаштарды тыштык куруу багытында ар кандай иш-чараларды алып барабыз жана жаштардын чечим кабыл алуу процессине катыштырууга түрткү беребиз. Мамкенбаева Жанара, Николай Сенятовна мектебинин соцпедагогумун. Негизи бул проектте мен эмне кызмат аткарам? Я помогаю детям. Получаю знания, потом эти знания я распространяю среди детей. Тем более эти дети, как находятся в моем селе, в моей школе, я их ближе. Бул окуудан соң 24-июль күнү атайын тегерек стол уюштурулган. Тегерек стол Кыргызстан айыл өкмөтүнүн Талас айылынын айыл өкмөтүнүн жыйын залында болуп өттү. Жолугушуунун максаты жаштар менен алардын менторлору менен жергиликтүү деңгээлде тегерек стол уюштуруу менен аймактагы жаштарга тиешелүү активдүү маселелерди алып чыгып тегерек стол аркылуу чечүү жолун издөө, мындан аркы кызматташуу үчүн иш планын түзүү жана жаштардын чечим кабыл алуу процесстерине катыштыруу болду. Аталган тегерек столго Манас райондук администрациясынан, Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн, Кыргызстан айыл өкмөтүнүн администрациясы, мектеп жамааты жана ата-энелер комитетинен катышты. Андан тышкары ошол жаштан командасынын катышуучулары жана алардын классташтары, мектеп окуучулары катышты. Тегерек столдун жүрүшүндө негизинен атайын кичи топторго бөлүнүп, айыл жергесиндеги ошол кызматташууга байланышкан иш-аракеттерди иштеп чыгышып, мындан ары дагы кандай жумуштар жасайбыз, ошол боюнча сүйлөшүүлөр болду. Негизинен жыйынтыгы катары айта турган болсок, бул мектеп администрациясы же болбосо айыл өкмөт тарабынан уюштурулган ар бир иш-чарага окуучусу дагы, ата-энеси дагы экөө тең чогуу биргеликте катыша турган чечимдер кабыл алышты. Жаштан долбоору жергиликтүү жамааттардагы кызыктар тараптардын колдоосу менен жаштардын чечим кабыл алуу процесстерине жигердүү катышуусуна өбөлгө түзүп, мамлекеттик инклюзивдик жаштар саясатын алдыга сүрүүнү колдойт.